Аллах Таала кереметтүү Куранда суу менен жашоо бердик дейт. Бүгүн электр энергиясыз, башка светсиз, токсуз башкасы жашаш мүмкүн, бирок суусуз жашаш мүмкүн эмес. Суу менен бардык нерсеге жашоо берилди, урматтуу мекендешим. Сууга мамилебиз кандай? Бүгүн мындай өнүгүүлөр болбосун. Биз домдорду, квартираларды куруп, жылдызга эмес, жылдыздын үстүндөгү жылдыздарга жетсек дагы айырмасы жок. Канчалык өнүгүү болбосун, суусуз жашоо жок экен, урматтуу мекендештерим. Кайсыл жерлерде деңиздер, Кызыл деңиз, Кара деңиз, бардык дарыялар, агын суулар бардыгы бизге азык. Аллах Таала табият бири-бириге аралаштырып, уйкаштырып, карышкыр кийикти жей турган, кийик чөптү жей турган кылып, бири-бириге аралашуу системасын кылып, өтө кооз, керемет кылып жараткан, урматтуу мекендештерим. Бардык нерседен үлгү алышыбыз керек. Мусулман таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болуш керек. Качанга чейин, урматтуу мекендешим, кээ бирөөлөр айтат, бизнес тууралуу сабак өтсө, башка кылса болбойт. Бардыгы бизнесмен болуп кетсе, бардыгы ишкер болуп кетсе, ким дыйканчылык кылат, ким кой кайтарат деген суроолорду кылышат. Урматтуу мекендешим, биз кыргыздар Россияга барып иштейбиз, Дубайга барып иштейбиз. Не иш кылабыз? Кол менен, ручка менен бир нерселерге печать басып отурбайбыз. Ал жерге барып биз кара жумушчу болуп атабыз. Качан биз Дубай сыяктуу өнүккөнүбүздө, качан биз Европа сыяктуу өнүккөнүбүздө, качан биз Америка сыяктуу өнүгөбүз, ошол учурларда башка адамдар бизге кара кызматчы болуп келет, кара ишчи болуп келет. Биз керектүү месторлордо иштейбиз. Айтайын деген маселе, урматтуу мекендешим, жумурткадан кыр издеп, бөйрөктөн шырак чыгарбаш керек, алдыга аракет кылышыбыз керек. Колдон келишинче ар бир мамлекеттин кызматчысы өз милдетин аткарыш керек. 8 саат кызмат деп билдиби? 8 саатты толук турдуу аткарыш керек, урматтуу мекендештерим. 8 саат аныкы мунуку дебестен, урматтуу мекендештерим, 8 саат кызмат ордунда отуруш керек. Баягы 8 саат ичинде кээ бирөөлөр бекерчилик, шеф жок, хозяин жок, кичинен пайдаланып алайын, башка кылып алайын дейт. Ошол тапкан акчаң арам болуп калат. Адалдын ичине арам аралаштырба, урматтуу мекендешим. Арам кирип калбасын ашказаныңа. Албетте арамдан өскөн дене, арамдан өскөн дене тозокко гана ылайыктуу. Сен тозоккулардан болуп калба. Кыска өмүрдө 50-60 жыл жашайсың. Арамдан кач. Адалга не жетсин, урматтуу мекендешим. Таза жашаганга не жетсин?